Урматтуу коллегалар, албетте биз мындай караганда Маданият министрлиги бул жөнөкөй эле министрликтей кабыл алабыз да. Ал андай эмес. Маданият министрлиги Кыргыз элинин, Кыргызстандын мындай айтканда жүзү. Мен бир нерсени айткым келет. Камила Абдразаковна Талиева жакшы иштеди. Менеджер катары. Да, ал маданият чөйрөсүнөн өскөн эмес. Бирок көп тартипти орнотуп койду эле. Анан эми мына сиз келатасыз министрликке. Көптөгөн суроолор болду. Сиз иштеп кете аласызбы, кете албайсызбы, аны убакыт көрсөтөт. Бирок бул жерде жакшы сөздөр айтылды да. Маданият деген бул жөн эле бир шоу өткөр эмес. Маданият бул өзөк ошол улуттун. Кыргызстан өнөр жайы менен өлкөбүздү даңазалай албайбыз. Бирок маданият спорт менен биз Кыргызстандын байрагын көтөрсөк болот. Көтөргөндө да ошончолук бийик. Мына ошого жетише аласызбы? Кеп ушунда. Анан программаңыз жок келгени, көптөгөн суроолорго так жооп бере албаганыңыз, же балким ошого баягы интригалар болуп кетти. Өкмөткө бир эмес, эки кандидатура жөнөтүлүп калгандыктан, эки ачакай болуп, ички дүйнөңүз жакшы даярдана албаган мындай жагдай болуп калгандыр. Бирок мен айтып кетет элем, эгерде сизге парламент ишеним көрсөтсө, маданиятты көтөрө билишиңиз керек. Рахмат, урматтуу коллегалар. Биринчиден, Таможенный союз боюнча ата журт фракциясы ошол мыйзамдарды, долбоорлорун карай элек. Ушул 5-чи күнү карайт. Мен 10 октябрда Москвага учуп кетип атам. Менин орун басарым Дастанбек Артисбекович, анан биздин коллегалар карашат. Бул маселеге шашпасак, аны жакшылап, азыр бакыт Эргешевич айткандай, коалиция көпчүлүк өздөрү определиться этип, анан алып чыксак. Мен экинчи бир нерсени айтайын деп атам. Кече мага нарындыктар звонит этип, абдан капа болуп атат. Биздин 7 область бар. Ошол 7 областтын 2 областы өтө, мындай айтканда, социалдык, экономикалык жактан начар жасашат. Бул Баткен областынан Нарын областы. Эми мына ушул оор абалда жашап аткан областтарда эмне болуп атыптыр? Нарында Трёхвасканы катарынан өчүрүп, көмүрдүн баасы 3,5–4 миңге чыгып кетти дейт. Биз аябай кыйналып атабыз. Биз жөнүндө эч ким айтпайт атасыңар дейт. Мен айттым эле, көмүрдүн баасын арзандатпасаңар, бир социалдык жарылуу болот деп. Дагы бир жолу кайталап коеюн. Баткенде эмне болуп атыптыр? 14 саат электр энергияны өчүрүп коюп атыптыр. Андай болбойт. Эң уязвимый, эң экономикалык, социалдык абалы начар областтарга эмне үчүн өкмөт ушундай мамиле түзүп атат? Жасап атат ушундай мамилени. Урматтуу Тайырбек Төшөкевич, мен азыркы айткан маселеге каттуу көңүл буруп коюңузчу. Себеби көмүрдүн баасы арзандатылмай сайын, электр энергияны умеренно өчүрмөй сайын бул жакшылыкка алып келбейт. Рахмат. Үчүнчү микрофон. Рахмат, урматтуу коллегалар. Эч ким жоопкерчиликтен качкан жок. Мен дагы бир жолу кайталап коеюн. Ата журт фракциясы Таможенный союзга кирүү боюнча даярдалган мыйзамдардын долбоорун карай элек. Мына ушул 5-чи күнгө, 10 октябрга коюлду күн тартибине. Бул маселеде биз абдан баарыңыздарга дагы бир жолу кайталап кетейин. За и против деген маселелерде этият болсок, керек болсо кайра карап туруп шашпастан, оңдоп, түзөп, туура эмес жактарын калыбына келтирип, анан кийин
Кабыл алсак кабыл алдык, кабыл албасак кабыл албадык. Азыр бул таможенный союзга кирүү деген өзү бул мамлекеттин элдин тагдырын чече турган маселе да. Ана мындай шашып, же бир биздин артыбыздан жоо келген жок да, кууган эч ким жок. Баарыбыз тең шашпайлы ушул маселеде. Эми бизде өркүндөп турган өнөр жайыбыз жок. Стратегический объектлердин баардыгын болсо түрдүү өлкөлөргө бердик. Правленияга 25 жыл, 30 жыл, 50 жыл. Кээ бир макулдашууларда болсо түшүнүксүз качан алар кайтарып берет. Ошон үчүн мен дагы бир жолу урматтуу коллегалар силерди чакырып кетем. Биз ушул маселеде таможняга кирүү маселесин абдан кылдаттык менен, кароо менен, ошонун баарын ийне жибине дээри эсептеп, карап, Россия бере турган акчаны каяка жумшайбыз. Бүгүнкү күнгө дээри ошону өкмөт айта албай атат. 1,5 миллиард долларды эмнеге сарптайбыз? Мына ушулардын баарын тактап туруп гана анан парламент өзүнө жоопкерчиликти алса деген мына ушул оюмду айтат элем. Рахмат силерге. Чоң рахмат. Үчүнчү микрофон. Урматтуу депутаттар, урматтуу Асылбек Шарипович. Мен ойлойм, фракциянын кайсы фракция болбосун, ошол фракциянын дагы берген сунушун парламент сыйлап койсо жакшы болмок. Мына азыр биз сыйлаган урматтуу депутатыбыз Мыктыбек Юсупович кичине түшүндүрүп кетти. Бүгүнкү добушка коюлуп аткан мыйзамдар бул таможняга кирүү боюнча эмес, ошол жол картасынын тегерегиндеги маселелердин шайкеш келүүсү боюнча мыйзамдын долбоору. Биринчи окуудан добуш берүүгө мына азыр баарыбыз тең добуш берели деп атабыз. А биз Ата журт фракциясы айтып атабыз. Эч ким жоопкерчиликтен дагы эч ким каршы да болгон жок. Бирок биздин фракция бул маселени карай элек. Мына ушул 5-нчи күнү карайт. Бир неделяга жылдырып тургула, бир жумага. Анан ошонон кийин кайрып ушул маселени карайлы. Андан кийин добушка коелу деген сунушту айтып атсак, силер макул болбой атасыңар да. Дагы талкууга алынса, эми 10 күн деген эмне? Бул өтө чоң аралык эмес да. Ошондой эле мына башка фракциялар дагы карабаган фракциялар карайлы деп атат. Эгерде азыр биздин сунушту кабыл албайсыңар, жок ушундай кыла все равно колго кое беребиз, добуш бере беребиз десеңер, албетте бул парламенттин эрки. Көпчүлүк, мен мисал үчүн азыр добуш бербейм. Мен ушуну элдин алдына ачык айтып коеюн. Себеби лидер фракция катары менин сунушумду четке кагып, же добушка салган жоксуз Асылбек Шарипович. Ошон үчүн мен добуш бере албайм. Рахмат. Өчүрүп койгула. Жылыскан Айтибаевнанын компьютеринен. Өзүңүз өчүрүп коюңуз.